Allah айтат: "Ey менин күнөөкөр пендем, ey өз жандарына зулум кылгандар, эч качан Аллахтын рахматынан үмүтүңүздү үзбөңүздөр." Ey менин пендем, эгер сен мени унуткан болсоң, дүйнөдө мага мойын сунбаган болсоң, жана күнөө иштерди кылган болсоң, эгерде өмүр бою күнөө иштерди кылган болсоң, эгер жер жүзүндөгү эң жаман адам болсоң, мейли 10 жыл, мейли 20 жыл болсун, мейли 30 жыл, мейли 40 жыл, мейли 50 жыл болсун, мейли сенин өмүр бою күнөө иш кылган болсоң, бирок бир күн бир нерсе сенин жүрөгүңө урду. Анан сен айттың: "Эй менин Роббим." Аллах айтат: "Эмне болду менин пендем? Эмне каалайсың?" Сиз айтасыз: "О менин Роббим, менин күнөөлөрүм кечир." Аллах айтат: "Мен сенин күнөөлөрүңдү кечирдим." Эй менин пендем, эгер сен мага жакындашсаң, бул сөздү Аллах айтып жатат. Аллахтын эч кимге муктаждыгы жок. Эй менин пенделерим, ишеничтүү хадисте айтат: "Эй менин пенделерим, эгер сиз мага бир карыш жакындашсаңыз, мен сизге 1 метр жакындашамын." Эй менин пендем, эгер сиз мага жүргөн абалда келсеңиз, мен сизге жүгүргөн абалда келемин. Эй менин пендем, эгер сен мени эстесең, мен дагы сени эстеймин. Эй менин пендем, эгер сен мени унуткан болсоң, мен баары бир сени эстеймин. Аллага ант ичип айтамын, туугандар. Биздин Аллага аябай көп муктаждыгыбыз бар. Мен азыр дүйнөдөгү бардык мусулмандарды эске албай жатам. Биз жана сиз, ушул жерде олтургандар. Аллах бизге аябай көп нерселерди берди. Өтө көп. Биз Аллага эмне бере алдык? Бир туугандар, Аллах бизге суроо берип жатат. Сиз ойлойсуз, биз силерге ырыскы бериш үчүн жараттыкпы? Бул аябай керектүү суроо, туугандарым. Бир туугандарым, мен сиздерден бир нерсе сурайын. Эмне деп ойлойсуз? Ушунча түшүктү Аллах жараттыбы? Сиз ойлойсуз, Аллахтын башка кыла турган иши жок эле. Анан сиздерди жаратып, анан сиздерге азап берип жатабы? Аллага ант ичип айтамын, туугандарым. Мен бир нерсеге таң калдым. Аллах бизди жаратты. Пенделердин ичинен тандап алды. Анан бизди мусулман кылды. Бирок биз эмне себептен бул дүйнөгө келгенибизди билбейбиз. Биз бул дүйнөгө эмнеге келгенибизди унуттук. Аллах бизди өзүнө ибадат кылышыбыз үчүн жаратты. Бир гана ушул үчүн. Аллах бизди жаратты. Биз болсо Аллахты тааныйлы, ага шүгүрлөрдү айтайлы, аны эстейлик, ага ибадат кылайлы, ага барайлык, башкаларды чакырайлык, жана дават кылайлык, жардам сурайлык Аллахтан. Аллах бизди бир максатта жаратты, туугандар. Аллах сени жакшы көрөт. Бир туугандар, бир борлорум, Аллага касамдыр, Аллах сени жакшы көрөт. Аллахтын астында мен жооп берем. Аллах сени жакшы көрөт. Аллага айырмасы жок, сен кимсиң? Аллага айырмасы жок, сенин канча күнөөң бар? Аллага айырмасы жок, азыр сен кандай абалдасың? Жана Аллага айырмасы жок, башкалар сен жөнүндө эмне деп ойлойт? Аллах сени жакшы көрөт. Буга далил сен мусулмансың. Сен сулуусуң, сен акылдуусуң, сабырдуусуң, жана анын үстүнө кечиримдүүсүң. Сен сулуу, адеп ахлактуу, сулуу тарбиялуу, эң кооз, жана сен мусулмансың. Сен тандалгансың. Оба, сен тандалгансың. Бир гана мен эмес. Ким ушул жерде олтурган? Ким ушул баянды угуп жаткан?
жана кимдир ушуну көрүп жаткан. Сен оба сен тандагансың. Аллах сени тандаган. Дүйнөнү өзгөртүш мүмкүнчүлүгүң бар. Сени Аллах тандаган. Жана сен инсандарды харам жолдон чыгарыш колуңан келет. Аллах менен бактылуу жашоодо жашаштыгына себепчи болосуң. Сен оба сен адамдарды бүгүнкү акбалдан чыгарыш колуңан келет. Сенде мүмкүнчүлүк бар. Адамдарды бүгүнкү караңгылыктан чыгарып, Аллахтын нуруна турулаш мүмкүнчүлүгүң бар. Сен өзүңө ишенишиң керек. Адамдар сени мыскылдашса, сен мыскылдашканы мүмкүнчүлүк бербе. Сени акылы кем дегендерге сен ишенбе. Сени Аллах тандаган. Сен Аллахтын пендесисиң. Бүгүн инсандар бакыт издеп жүрүшөт. Бүгүн инсандар эркектердин жайын өзгөртүшмөкчү. Кээ бир инсандар болсо, биз аялдардын намысын көтөрөбүз деп бизди алдап жатышат. Мен мындай акмакчылыкты биринчи жолу угушум. Бүгүн аялдар канча ачык-чачык жүрүшсө, канча эркекке өздөрүн окшошса, ошондо гана өздөрүн жакшы сезишет экен. Аллах айтат: "Жок. Мен сени назик кылып жараттым, сага акыл эс бердим. Эгерде сен ушул нерселер менен гана жашаганыңда, ошондо гана мен сени жакшы көрөмүн" дейт Аллах. Сен өзүңү эркектерге окшотпо. Эмне үчүн дегени, мен сени аял кылып жараттым. Сен унутпа, сен бир мусулман аялсың. Сен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнөнсүң.